Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Кечегүнүн белгилүү болгондой, Ош менен нарында курула турган инфекциялык ооруканалар эмгиче бүтөлөй экен. Каржылоонун жоктугунан алардын курулушу күзүндө токтотулган жана ошол бойдон токтоп тургандай. Бул эки оорукананы коруу керек деген чечим пандемия күчөп турган июль менен август айларында кабыл алынган. Айрым адистердин айтымында акыркы апталарда коронавирус улам көп адамга жуга баштады. Анын жаңы түрлөрү пайда болууда. Европа мамлекеттеринде 3-чү толкун жөнүндө айтыла баштады. Айрым өлкөлөрдө кайрадан карантин киргизилип жатат. Ошондуктан медициналык тейлөөгө өзгөчө көңүл бурулууга тийиш. Бирок казынада акча жок. Айрым кызматкерлер январдын айлыгында эмгиче ала элек. Декабрда Баткенде 200 адамдык жаңы инфекциялык оорукана ачылды. Аны бизге жардам катары кошуна Өзбекстан бир айдын ичинде куруп берген. Оштогу оорукана 100 адамга, ал эми нарындагы 70 адамга деп эсептелген. Жана алардын курулушу Баткендеги ооруканадан 4 ай мурда башталган. 10 декабрда өткөн жыйында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев курулуш бүтө жазап калды деген. Ошто 100 койкалы, мен барып 3 күн болду, көрүп келдим. Ал жерде каражаттын жетпегендигинен инфекционный больница өзү бүтүптүр. Жанындагы жолго акча бөлүнбөгөндүктөн туруп турат. Бирок мен бул иштерди дагы биз премьер-министрден милдетин аткаруучу Артем Эдуардович Новикко айттык. Ал дагы бөлүп берген атат. Нарындагы инфекционный больницанын 75% бүттү. Бирок ага дагы акча бөлүнбөгөндүктөн ал дагы токтоп калды. Андан бери дагы 2,5 ай өттү. Бул аралыкта Өзбекстан дагы 2 оорукананы корууга жетишмек жана алардын ар бири Ош менен нарындагыдан 2 эсе чоң болмок. Албетте каражат бөлүнмөсө эч кандай курулуш уюштуруу мүмкүн эмес. Бирок ошол эле 10 декабрдагы жыйында баш прокурордун орун басары Абай Болдукматов саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн каражат эмне болуп жатканын айтып берген. Кыргыз Республикасынын өкмөтү коронавирус илдетине каршы аракеттерди көрүү үчүн саламаттык сактоо министрлигине жалпы 1 миллиард 248 миллион 232 миң 554 сом, анын ичинде компенсациялык төлөмдөргө 376 миллион 601 миң 150 сом бөлүнгөн. 2020 жылдын 20 ноябрына карата Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жогоруда акча каражаттар эсебинен 449 миллион 892 миң 235 сом же 36% гана жумшалып, калган 798 миллион 340 миң 390 сом пайдаланган эмес. Демек, маселе каражатта деле эмес. Эгер бөлүнгөн 1 миллиард 250 миллион сомдун 800 миллиону кайда кеткени белгисиз болуп жатса, каражаттын кайсы жетишсиздиги тууралуу уялбай сүйлөйбүз. Канча акча бөлүнсө дагы анын 3төн 2си уурдалып жатса, бул эмне деген башкаруу, эмне деген система жана эмне деген мамлекет? Ошол себептен мурдагы саламаттык сактоо министри менен анын шефи премьер камалып жатат го. Пандемия менен байланыштуу Кыргызстанга көрсөтүлгөн эл алык жардам дагы уурдалып жок болгон сыяктуу. Минздрав дагы, өкмөт дагы ал жардамдын кантип бөлүштүрүлүп, кайда корулуп жатканын эсепке албайт экен. Бардыгы болуп 600 миллион долларга тети жардам келет дегенди укканбыз. Бирок анын канчасы кайда кеткени тууралуу коомчулук дээрлик билбейт. Өкмөттөгү 2 вице-премьер Эркин Асрандиев менен Эльвира Сурабалдиева ар башка убакта жардам кайда кетип жатканын тактоо мүмкүн болбой жатат деп билдирген. Бирок ал тууралуу эч ким кабагын кашым деп койгон жок. Анткени менен биринчиден ошону тактай албаса, бул эмне деген вице-премьер министрлер. Экинчи жагынан вице-премьерге дагы ошону тактоого мүмкүнчүлүк берилбей жатса, бул эмне деген өкмөт. Жана ушундай коррупциялык абал медицинада гана эмес, бардык тармактарда түзүлгөн. Бала бакчадан тартып, өндүрүш, сөндүрүшкө чейин.
Ошол себептен бут кийимди үстүнө кийген жана тыйын турган полиэтилен бахилаларды Минздрав 150 сомдон сатып алат. Ал эми ТЭЦти модернизациялоо учурунда аттиш кирген комплекттердин баасы $640 деп жазылат. Алардын базар баасы болсо болгону 2,5 миң сом экен. Сантехниктер айткандай, мындай система толугу менен алмаштырылыш керек. Ошондо саламатта калыңыздар.